Жаңы багыттардагы талкууларга анын идеяларын практикалык түрдө пайдаланууга көңүл көрсөтөт. Көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик ишмер, химия илимдеринин доктору, академик Бектемир Мурзабраимовдун 85 жылдык юбилейине арналып, бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Өмүрү өрнөк инсан жана педагогикалык билим берүүнүн учурдагы актуалдуу маселелери аталышындагы бул иш-чарага окуу жайдын илимий иштер боюнча проректору Равшан Абсаттаров, табияттануу жана география факультетинин деканы Гүлмира Долонова баштаган окутуучулар, магистранттар жана студенттер катышты. Алар Залкар укмуштуунун илимдеги жана коомдук ишмердүүлүгүндөгү зор салымын белгилеп, куттуктоолорун айтышты. Урматтуу кесиптештер жана студенттер, мына ушундай илим менен билим берүү системасында чоң салым кошкон агайыбыздын 85 жылдык юбилейин дагы бир ирет куттуктайбыз. Бүгүнкү конференцияга ийгилик каалайм. Агайдын өзүнүн артынан калтырган көп эмгектери, илимий өнүгүүгө кошкон салымы, ачылыштарга болгон эмгектеринин жыйындысы жана ушул Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы таанымал илимпоз экендигин жакшы билебиз. Анан ушул агайыбыздын улуу басып өткөн ишмердигиндеги жолу биздин студенттерге үлгү болуш керек. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык биз заманбап билим берүү менен биз алардын изилдөөчүлүк жөндөмүн өнүктүрөлү деген максатта студенттер менен биргеликте конференция өткөрүп жатабыз. Пленардык жыйында окутуучулар Анарбай Бабеков жана Чынара Акматова академик Бектемир Мурзабраимовдун өмүр жолу, коомдук жана илимий ишмердүүлүгү, ошондой эле STEM технологияларынын окутууда колдонулушунун өзгөчөлүктөрү тууралуу баяндамаларын сунушташты. Андан соң студенттер көп тилдик билим берүү шартында биология сабагын STEM ыкмалары менен интеграциялоонун инновациялык мүмкүнчүлүктөрү жана интерактивдүү симуляциялардын окутуудагы эффективдүүлүгү боюнча өз докладдарын окушту. Уруктун өнүшүнүн баардык этаптарын көрсөткөн компьютердик программалар жана онлайн платформалар окуучулар үчүн биологиялык процесстерди түшүндүргөн китептер, тексттер жана теориялык материалдар колдонулду. Мен Бектемир Мурзабраимовдун окуучусу болгомун. 87-92 жылдары Ош мамлекеттик университетинде окуган мезгилибизде агай химия сабагынан мага окуткан агайыбыз болгон. Ошодон улам агайыбыз бизге кумир катарында агайыбызды тутуп, ошонун артынан анан ушул химия илимине багыт алганмын. Агайыбыздын өзгөчө сапаттарын белгилеп кетким келет. Биз эми Ош шаарында дагы химиянын өзүнүн мектебин түзгөн агайыбыз. Ош мамлекеттик университетинде бир топ агайдын окуучулары бар. Биздин Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде жалпы эле Кыргызстанда агайдын орду химия багытындагы илимпоз катарында агайдын орду өтө чоң. Ошону биз жаштарга жеткирүү максатында баяндама жасап бердим да. Пленардык бөлүктөн соң катышуучулар 4 секцияга бөлүнүштү. Конференцияга жалпысынан 80ден ашуун илимий макала келип түшкөн. Белгилей кетсек, бул саамалык, табияттануу жана география факультети тарабынан академик Мурзабраимовдун илимге жана билим берүү тармагына кошкон зор салымын даңазалоо, ошондой эле жаш илим изилдөөчүлөрдүн илимий потенциалын жогорулатуу максатында уюштурулду. Айданек Сагынбек кызы, Нурислам Закиров, Ошомпу жаңылыктары.